Тамак оорусу күчөп, дене табынын көтөрүлүшү Бекжандын шайын кетирген. 3 күн үй шартында дарыланып, жыйынтык чыкпагандыктан Аргас ооруканага келишкен. Учурда абалы орто, тамак ичип өз алдынча. İçim, başım ağrıdı. Ayağı kıynaldım. Apam bir kalk geldi. Mektep barbay kaldı. Karıcakşıla olup kaldım. Мындай балдардын саны учурда республикалык жугуштуу оорулар ооруканасында бейтаптардын 60%-ын түзөт. Күн сайын сан арбып, тез жардамга кайрылгандар көп. Учурда оорукананын бөлмөлөрү толуп, Аргас кошумча керебеттер коюлган. Дарыгерлер абалды турукташтыруу үчүн мектептердин жабылуусун колдошуп, эми үй шартында эрежени туура сактоо керек дешет. Температуранын көтөрүлүшү 39-40ка чейин көтөрүлүп кетет. Кээ бир балдар ошол температурага чыдабай судорог деп коебуз, ошондой берет. Ошонун айынан бизге көбүнчө түшүшөт. Экинчиси бул тамактын шишип кетиши болот. Дем ала албай, дем жетпей келген балдар көп. Үчүнчүдөн үйүндө көп кармап жатып 4-5 күндөн кийин кабылдоосу болуп, бронхит, пневмония деген өпкөгө суук тийген диагноздор менен келип атышат. Орнун көбөйүшүнө абанын суук болуп, кайра мээлимдеши себеп. Жаш балдар үшүп, вирус жанданган. Мындай учурда тамак ашты күчтөнтүп, бөлмөлөрдү улам желдетип туруу абзел. Орнун алдын алуу үчүн учурда мамлекеттик казынадан 2 миллион сом бөлүндү. Каражатка вакцина сатып алынып, үй бүлөлүк дарыгерлер борборлоруна таркатылат. Менчик мектептердин жетекчилери өзгөчө санитардык эрежелерге, ошол желдетүү эрежелерге жана ар бир окуу сменанын аралыгын так сактоо, тыныгуу мөөнөттөрүн сактоо, ошол тыныгуу мезгилинде класстарды желдетүү эрежелерин жүргүзүү өтө зарыл. Мындай кырдаалды жөнгө салуу үчүн Бишкек шаарындагы бардык мектептер бүгүндөн тартып 12 декабрга чейин убактылуу жабылды. Анткени окуучулардын 30% ооруга байланыштуу келбей калышкан. Бирок мугалимдер иш ыргагын токтотпой, окуу бөлмөлөрүн тазалашып, окуучулардын дептерлерин иреттешүүдө. Ал эми карантинге кеткен мөөнөттө окуучулар жазгы каникулдун эсебинен окушат. Эпидпорог превышен и школы закрыты на карантин. Тумоонун жайылышынан улам бүгүндөн баштап кийинки дүйшөмбүгө чейин шаардагы мектептерде сабактар токтотулду. Карантин маалында мугалимдердин басымдуу бөлүгү иштеп жатышат. Анткени алардын арасында да оору күчөгөн. Буга чейин мэрияда кооптуу инфекциялар боюнча координациялык комитеттин жыйыны өтүп, шаар мектептерин карантинге жабуу боюнча чечим кабыл алынган. Өлкө боюнча да абал туруктуу эмес. Жер-жерлерде оору күчөп, Жалал Абад жана Чүй облустарындагы айрым мектептер жабылды. Ошондуктан өздүк эрежени сактап, коомдук жайларда азыраак жүрүү талап. Дарыгерлер сасык тумоо башталган күндөн тартып, басып жүрбөй, төшөккө жатыш керек дешет. Колдон келсе бир канча күн бир бөлмөдөн чыкпай жатуунун жыйынтыгы болот. Гүлзара Бакаева, Жээнбек Саганалиев, Ынтымак, Бишкек.